Assalamu alaikum dostlar. Barыбыз жакшы билебиз, IQ тесттери аркылуу акыл жөндөмдүүлүгүбүздү текшерсек болорун. Бүгүн биз сиздерге өзгөчө табышмактарды сунуштабыз. Табышмактарды табып, өзүңүздү сынап көрүңүздөр. Биринчи табышмак. Асан түрмөгө түшүп калды. Түрмөдө бир айнек бар. Ал айнек өтө бийиктикте жайгашкан. Камеранын ичинде күрөктөн башка эч нерсе жок. Түрмөнүн ичи абдан ысык. Бирок Асанга суу дагы, тамак дагы берилбейт. Ошол үчүн Асанда качуу үчүн 2 күн бар. Антпесе ал түрмөдө каза табат. Жерди казып чыгып кетүү болбойт. Себеби жерди казууга 2 күн аздык кылат. Анда Асан түрмөдөн кантип качып чыгат? Убакыт кетти. Туура жооп. Күрөктүн жардамы менен Асан айнектин жанына топуракты үйүп, ага чыгып, анан түрмөдөн качып кетет. Экинчи табышмак. Айгүл айым милицияга баалуу зергер буюму жоголгону тууралуу кабар билдирди. Милициялар үйүнө келишкенде, алар айнек эшиктер бузулбаганын көрүшөт. Бир гана терезенин сыныгын байкашат. Кийинки күнү милициялар Айгүлдү камакка алат. Эмне себептен? Милициялар Айгүл айым аларды алдап жатканын билип алышат. Себеби терезе үйдүн ичинен сынган. Анткени эгер терезе сырттан сындырылса, терезенин сыныктары үйдүн ичинде калмак. Анда эмесе акырында сиздерге математикалык суроо. Сиздердин алдыңыздарда 1-ден 9-га чейинки сандардын тизмеги. Бул тизмекти алмаштырбай, ортолоруна кошуу же кемитүү белгилерин коюу менен барабардыкты 100гө барабар кылыңыздар. Бул суроого жоопторуңуздарды алдыдагы ой пикирге калтырыңыздар. А эми туура жообун кийинки видеодо айтабыз. Урматтуу достор, биздин каналга ушул баскычты басуу менен кошулуңуздар.